Мини юбка кийип жүргөн кыз сага жагып калса аласыңбы? Мен алгы жакты заман өзгөрүп, мындай жакшы тартиптүү кыздар болсо, ошондой тартиптүү ыймандуу кыздарды алат элем. Sen kim koytursan? Sen aytıp kettin hicapты üşügönдөр kiyet депчи. Üşügönдөр hiç kaçan giybet hicapты. Şariatta var. Giyim giyüç, şariatta жазган bu. Sen aytıp kettin hicap giyip, ada beyaktalar aytıp kaldı hicap giyip жүрүp түнкү клубка барат деп. Hiç kaçan hicap giyген kız барышы мүмкүн эмес. Жана жүрөгүндө ыйман бар. Элестет көргүлө. Hicap giyген kız менен mini юбка giyген kızды bir balага вопрос берсеңер, кимисин тандайсың десе, ал сразу барат да hijab кийген кызды тандайт. Эч качан мини юбка кийген кызды тандашы мүмкүн эмес. Андын тандайт. Только сулууна гана да. Силерчи айтып атпайсыңар, мени hijab кийген кыз тандайт депчи. Бирок силер азыр мисалы hijab кийген кыз менен берки мини юбка кийген кыз өтүп баратса, силер мини юбка кийип өтүп бараткан баланы карайсыңар. Кызды карайсыңар. Ошол бала, ошол кызга суктанып туруп карайсыңар силер. Биз балдар, мисал бүт балдарды айтайынчы, биз неге суктанабыз? Силердин тизеден өйдө мини юбка кийип жүргөндө шайтан Алекс айтат, дахаду депчи. Ошондо баланын жүрөгүнө ой келет. Бул мен 5 мүнөттүк кумар кылып алсам деген ойдо кетет да көбүн эле. Ошол ойду келтирбеш үчүн эмне кылышыңар керек силер айтсаңар? Силер ошо биздин 5 мүнөттүк нерсе ойлош үчүн эч качан мини юбка кийбегиле. Сенчи, ошол нерсеничи өзүң карындашыңа каалайсыңбы? Сен айтып атпайсың 5 мүнөттүк кумарым кандырам депчи. Ошондой кылып сенин карындашың ошентип кетсе сен эмне кыласың? Мен бул жашоодогу жашап жаткан ыйманы жок кыздардан көрүп, мен карындашыма ыйман жөнүндө айтам. Көчөдө мындай жүрбө, тигиндей кылба деп. Ошол карындашың делечи, калайт да ал делечи, кыздар бүт бар мода деп мини юбка кийип жүрсө, ал карындашың деле кийгиси келет да, же келбейби? Айтчы. Коноктордо. Мисалы, сен каалайт дейсиң да, каалайт. Мисалы, ягуарды каалайт азыр кыздар. Сигаретти каалайт. Жок, мен башка кыздарды билбейм, бирок каалбайм мен. Кааласа уруксат бериши. Мисалы, сен айттың каалайт деп атсың да. Анан кааласа эле уруксат бериши. Ягуарды кааласа, пиво ичкенди кааласа, жылаңаш жүргөндү кааласа, сигарет чеккенди. Жок, ал кыздарчы өздөрү андай нерсени. Жигиттей болуп айтышат да. Карындашым андай кылба деп. Бул жаман, бул зыян, бул уят, бул абийирсиз. Сени мына 5 мүнөт эле карайт, анан кийин болду, эч ким сыйлабайт айтат да. Агай мен айтам. Жок, ошо бүт бар эле карап жүрбөйбү балдарчы. Анын карындашын карабайбы? Атайын көргөз атсаңар карайт да. Силер балдар бүт кыздар карайт да. Именно ошонун карындашын карабай коймок беле, ошентип айтса. Неме? Бул кыз айтып кетти, биз деле карайт деп, силер ошону кийип, мини юбка кийген үчүн карашып атат. Мини юбка hijab кийип, бир күнү көргүлө, hijab кийип столдо отурган балдардын жанынан өтсөңөр карабайт, эч ким көңүл бурбайт. Бул кыздын жүрөгүндө ыйман бар экен деген сөз менен айтат. Эмеле кайра мини юбка кийип өтсөңөр, ошол балдар кандай көз менен карайт силерди? Силер өзүңөрдү тыйбайсыңар бана. Кыздар деле күнөөлөй бербей. Өзүңөрдү тыйгыла да силер, карабагыла да. Мындай да силер тыйдайсың да, мисалы, мына балдар жылаңаш жүрсө, силер карайсыңарбы? Эмне үчүн силер мини юбка кийген кыздардын деген душасында өзүнүн ыймансыз экенин деп атасыңар силер. Мини юбка кийген дене мүчөсүн ачып жүргөн кыздардын деле душасында ыйманы бар, туурабы? Ыйманы бар, бирөө өтө пас. Түгөнөйүн деп калган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип баратат. Ошондой болсо да бүгүн урматтуу достор, урматтуу жаштар, кыздар канткенде бартуу болот деген темада сөзүңөрдү 30 секундтан жыйынтыктап берсеңер. Балким ушул кийим кийсек эле бартуу болобузбу, же кыска кийинсек бартуу болобузбу? Анда жыйынтыктап берсеңер. Менин оюмча, мисалы үчүн бай деле болбой, кедей деле болбой, орточо болгон жакшы дегендей эле, мындай узун кийип албай деле, мындай кыпкыска кийип албай, орточо болгондо оң болот деп ойлойм. Бартуу болобу ошондо? Ошондо бартуу болот. Рахмат. Ар бир эле кыздын бул өзүнүн каалоосу бар, жана өз каалаган кийимин кийиши керек, өзүнүн да мааниси боюнча кийинет да. Ошо кыз деген ар бир өзүнүн немесин сакташ үчүн, ал абийирин сакташ үчүн, ал өзүн мындай коомго деген азыр коомдо деген бүт баары эле 21 кыл эмеспи? Ар кандай кыска кийимдерди кийип жүрөт. Анан мисалга алсак деген бир кыз эми өмүрүндө бир жебеген кокос деп көрөлү да, ошону жеп жанынан өтүп баратса да, анын жанындагы башка ошо кыздар көрүп ошону жегиси келет да. Ошол себептен ошону жесе бартуу болобу? Жесе эми бартуу болот деп айта албайм, бирок эми ортосунда да.
жана дешевка деген кыздар бар да, дешевка. Ошо балдар келип жана кыздарды көргөндө айтат, мына дешевка кыз деп. Бар, азыркы кезде бар. Аларды деген айтып койгонунун себеби алар кыска кийинишет. Эми кыскасын айтканда, эми бузулган кыздар деп айтып коюшат да. Ошолорду дешевка деп коюшат, бирок эми дешевка деп антип неме кылган. Алардын баркы кандай болот? Эми баркы деле жок же бар деп айта албайман. Рахмат. Эми сулуулук бетте эмес, жүрөктө деп коет эмеспи? Азыр замандын талабына ылайык азыр ар кандай кийимдер чыгып атат да. Хиджаб кийгендерге дагы кошулам, жана 21 кылымга ылайыктуу эмелерге кийингендерге дагы кошулам да. Себеби ал эми хиджаб кийсең эле сенин абийириң жабылып калбайт да. Кыз көйнөк кийип жүрсөң, сен карасаң күлөт да сагачы. Күлөт да, анан хиджаб кийип жүрсөң жакшы көрүнөт, ошон үчүн хиджаб кийгенде баркың бийик болот деп ойлойм мен. Рахмат. Кыздардын баркы канткенде жакшы болорун Аллах Таала Куранда айткан 4-сүрө. Ыйман келтиргендер, Аллах Таалага ишенгендер, эгерде силер чындап ыймандуу болсоңор, көчөгө чыкканда уяттуу жериңерди жаап чыккыла. Жана жат эркектерди кароодон өзүңөрдүн көзүңөрдү тыйгыла. Ошондо силер Аллахтын астында ыймандуу болосуңар деп Аллах Таала асманда туруп силер кыздарга буйруп атат. Оронсоңор гана ыймандуу болосуңар деп. Эми силердин биз оронбой деле ыймандуу болобуз деген сөзүңөр бир пул да. Тура эмес. Ошондуктан биздин коомдогу бузулуп аткан көйгөйлөр баардыгы ушул оронбой өзгө кафир мусулман эмес мындай бузулуп кеткен өлкөлөрдү турайм деп биз өзүбүздүн бузулганыбызды билбей калдык да. Бир хадисте айтылса керек, жакшы жүрсөң, жакшыны берем деген. Жакшы жүрүп, эч качан мини юбка кийип, мебелга болбойт дем. Жакшы жүрсөңөр, жакшы болосуңар. Бул байке айтты да эмелечи 5 мүнөттүк кумар үчүн депчи. Бул 5 мүнөттүк кумар үчүн дегенде ушу кыздар жаман ойлоп калышты да, мындай жаман ойдо болушупчу. Мындай 5 мүнөттүк кумар үчүн бул бир кыздын бактысын бузуп коюп атат да. Ошон үчүн деген мындай. Мындай сүйлөгөндө да мындай оозго карап сүйлөш керек да, жөн эле сүйлөй бербейчи. Бул Мухаммед пайгамбарыбыз айткан, мындай эгерде аял кишинин бир тал чачы көрүнүп турса, ал бир эркек менен зинакорлукка барганга барабар деген. Биздин мындай жана модага түшкөндө канча бир тал чачыбыз эмес, бир башыбызда полный чач көрүнүп турат. Эмне үчүн мындай эгер бир тал чачы көрүнүп, эгер аял кишинин чачтары көрүнүп турса, ачык кийинсе ал тозокко түшөт деген. Эмне үчүн тозокко түшүбүз көзүбүзгө көрүнүп калганда биз мындай мода кийинип неме кылабыз да. Рахмат. Мен айтат элем кыздарга дайыма хиджаб салынгыла, азыр демократия деп анан мыйзам чыгарса дейбиз. Жолдо жүргүлө момундай түз баскыла десе, жолдо жүргөндө эрежесин билбегендиктен кийин биз демократия кийимдин эрежесин качан билчү элек кыргыз эли. Аны эч ким аткарбайт, чыгарат калат, аны өзүңөр мыйзам чыгарасыңар, өзүңөр кылбайсыңар да. Ошондуктан ар ким өзүнүн дээринде болсо, кыз балдарга айтат элем, эркек балдарга да айтат элем, өзүңөрдүн мындай ыйманыңарды сактасаңар, өзүңөрдүн ыйман ынсабыңарды сактап, кыздар эркектерге мындай ачык жериңерди көрсөтпөй, өзүңөрдүн что кыздар билиши керек, бул эне болот, төрөшүңөр керек, кыздар дайыма эне болуш керек. Баркы көтөрүлөт, Рахмат. Рахмат. Анда агай, мынакей жаштардын, кыздардын, балдардын оюн уктуңуз ушул. Эми биздин кыздарыбыздын канткенде баркы көтөрүлөт. Дешевый авторитет деп коет. Кичинекей бир жылтырак нерсени кийип алган элдер, укмуш экен деш үчүн кийгениңер, ал 5 мүнөттүк эле авторитет. Силер жанагы эркектерге кичине убакка өзүңөрдү сулуу көргөзгөнүңөр, ал 5 мүнөттүк эле авторитет. Бирок чыныгы эркектер силерди бузуку кыз экен деп ойлойт. Бул соо эмес кыз деп ойлойт. Ушу менен ойноп жүрөйүн дейт. Ошон үчүн жанагындай жолго түшпөш керек. Кичинекейиңерден баштап, жашыңардан баштап абийир сакташ керек. Барк деген бул бааңар. Канчалык өзүңөрдү бекемирээк, тазараак алып жүрсөңөр, ошончолук баркыңар чоң болот. Ошончолук элдин баары келип куда түшөт. Ушул кызга куда түшөйлү. Ушул кыз биздин үйгө келсин, таза кыз экен, таза жүргөн кыз деп. Анан дайыма мода кийип жылаңаш жүрсөңөр, анан силерди айтат бул соо жүргөн эмес дейт. Ошон үчүн алданбагыла. Жанагы фотомодель, жанагы убактылуу карьера, жаш кезинде, сулуу кезинде карьера кылгандар,
барқы жоқ болады. Аларды ешкім сыйлабайды. Орғаныңарды ешкім келіп қарабайды. Мысалы, үй бүле күсеңер, күйеуіңер, балдарыңар, туғандарыңар бәрі келеді. Жананда әркім менен жүрсеңер, ешкім келеді. Атаңар, енеңер келбейді. Елден ұялады. Атаңардың енеңердің алдында барқыңыр жоқ. Қарғайды. Мұндан көрші өліп қалсачы деп. Үшін емне үшін чоңойттым мен үшін деп. Егерде жақшынақай, татынақай жүріп, татынақай бір жерде үй бүле құрып, татынақай келін болып, ене болсаңар, бүт бәрі сыйлайды, бүт туғандар сыйлайды сіздерді. Бүт ел сыйлайды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип жетти. Урматтуу радио угармандар, атинен арманы бар экен. Журкан жый албаган кызыма жуучу келсе эмне дейм? Куймак куя албаган кызыма куда түшсө эмне дейм? Күйөөнүн арманы бар экен. Сурма көз десем сур жылаган экен, оймок ооз десем ок жылаган экен. Тийгенче тилин катып жүрүптүр, үйлөнгөнчө үнүн катып жүрүптүр деп биздин аял затына айтылган кептер бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биздин даанышманыбыз айтат, эгерде кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Албетте, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштардын сөзүнөн, оюнан сиздер жакшы чечимди чыгарып алат деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кийинки ишемден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.